4 горбольницага жакын жерден арча бешик конушунан 2 кабаттуу бышкан кирпичтен тургузулган үй жанында 4 бөлмөлүү үйү, временкасы 2 бөлмөлүү, анан банясы менен шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Өтө сонун локация. Бир катар сиздерге дарегин айта турган болсок, 4 горбольницанын жанындагы эле круговойду билесиздер. Ошо круговойдон Чортекова көчөсү менен 200 метр өйдө чыгасыздар дагы кайра оң тарапка Жоғазын көчөсүнө бурулуп 73 дарекке келесиздер. Өйдө тарабы Чортекова Акунбаева көчөсүнүн кесилишинен келсеңиздер дагы болот. Өтө сонун локацияда туугандар. Баасы $285,000, аз-маз кеми бар деди. Эсин номери экранда турат, бир катар чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Бизден алыстабай туруңуздар, бир катар сиздерге ушул үйдү көрсөтөйлү. Жакшы жери туугандар. Айланасында 3-4 мектепке, 3-4 садикке жакын жайгашкан. Анан бул жагынан ушул 4 горбольницага дагы жакын, шаардын бардык тарабына барганы, автобус каттамдары, кыскасын айтканда ыңгайлуу туугандар. Анан коммуникациялары бардыгы центральный. Газ, суу, свет, канализация. Өтө сонун. Четинен бир катар тааныштырып баштайлы. Ушул 2 кабаттуу үйүнүн ички абалы туугандар ремонтторун сонун кылып жасап коюптур. Бул тарабынан 2-нчи этажга чыгасыздар. Бул жагында бир бөлмө, ашкана бөлмөсү, дагы бир спальный бөлмөсү бар. Бир четтен көрсөтүп баштайлы. Бул жак жагы 1-нчи этаждын туугандар, 1-нчи кабаттын жуунуучу бөлмөсү, унитазы, раковина күзгүсү, сушилкасы, стиральный машинкасы бардыгы коюлган. Анан бул тарабы болсо туугандар, кенен болгон зал бөлмөсү, конок бөлмөсү. Конокторду, кудагыйларды ушул жерде кеңири тоссоңуздар болот. Бул жагынан бир пластик терезеси, бул жагынан дагы бир пластик терезеси коюлган. Жылытуу батарейкалары бардыгы орнотулуп, 2 чоң жарашыктуу заманбап люстралары дагы коюлган. Андан бери бул жак жагында ушул 4 тарабында туугандар. Мынакей. 4 тарабында кенен болгон бир ата-энелер уктоочу бөлмөсү кылып койсоңуздар болот экен да. Кеңири комнаталар чоң экен туугандар. Бул жагында дагы бир пластик терезеси, анан бул жагында дагы бир чоң пластик терезеси. Көрдүңүздөр, үйдүн ичи жарык, анан жылытуу батарейкалары бардыгы орнотулуп, кыскасын айтканда ремонтторун сонун кылып жасап коюптур туугандар. Андан бери бул жак жагы болсо, мынакей ашкана бөлмөсү, ашкана эмеректери бардыгы коюлган, раковинасы, газ плитасы, вытяжкасы менен холодильниги бардыгы бар туугандар. Көрдүңүздөр, потолоктору үйдүн жалпысынан бийик. Бул тарапта холодильник дагы турат. Анан бул жак жагы болсо топкасы туугандар. Анан топкага бул жактан сырттан кирсеңиздер дагы болот. Көмүр менен же болбосо газ менен жылытканга дагы мүмкүнчүлүк бар. Каалагандай жылытсаңыздар болот. 2-нчи кабатка чыккан тепкичи туугандар жыгачтан ушундай кооздолуп жасалган. Лестницанын асты чакан болгон кладовка бөлмөсү. 2-нчи этаж менен 1-нчи этаждын ортосу туугандар. Монолит болуп жабылган. Анан бардык полдору ушундай ламинаттан туугандар. Бул жак жагы балкону, кең зал бөлмөсү, бул жагында дагы 2 спальный бөлмөсү, анан бул тарабында болсо ошол жуунуучу бөлмө 2-нчи кабаттык өзүнчө. Бардык кафелдери басылган, унитаз коюлган, раковина күзгүсү, сушилкасы, анан ванна орноткону дагы турба түтүкчөсү калтырылган. Бул жак тарабы туугандар 2-нчи этажда, 2-нчи кабатта кенен болгон зал бөлмөсү. Көрдүңүздөр, бул тарабында телевизионасы, потолоктору бийик, 2 люстра коюлган. Бул жак жагында болсо 2 чоң пластик терезеси, анан жылытуу батарейкалары, кийим сала турган шкафтары бардыгы бар. Анан бул жак жагы болсо дагы бир бөлмө туугандар. Балдардын бөлмөсү, көрдүңүздөр, өтө сонун. 2 чоң пластик терезеси, жылытуу батарейкалары, кыскасын айтканда көзгө жагымдуу болгон обойлорду жармаштырып, ремонтун чекчейтип коюптур. Анан бул жак жагы болсо дагы бир балдардын бөлмөсү же болбосо ата-энелердин бөлмөсү кылып койсо болот экен. Негизинен жакты. Жанагы бытыйган бөлмөлөр эмес экен да, бардык эмелери бөлмөлөрү чоң бөлмө экен туугандар. Отопление системасы көмүр менен же болбосо газ менен жылытсаңыздар дагы болот экен. Ушул 2 кабаттуу оңго 11 размериндеги бышкан кирпичтен 1,5 кирпич болуп салынган үй туугандар. Ички ремонттору өзүңүздөр көргөндөгүдөй толук түрдө бүткөн. Кирип эле жашасаңыздар болот. Анан бул жагында дагы кошумча үйү бар. 4 бөлмөлүү үйү, жанында временкасы, аны да бир катар көрсөтөбүз. Бул ушул 2 кабаттуу үйгө кирген жайы, асты ушундай тепкичтер цементтен куюлган. Үйдүн болсо фундаменттери бийик, ушундай сырты жылууланган. Туугандар, кааласаңыздар, ушул сыртын өзүңүздөргө жаккандагыдай кылып жасасаңыздар болот. Кааласаңыздар сары таш кыласыздар, же болбосо жидкий травертин, же болбосо декор менен кооздоп койсоңуздар дагы болот.
Үйүнүн артында да бош орундук бар. Үйүнүн артында банясы, сыртка жатканасы жайгашкан. Бул жактан жан тарабында жана сиздер көргөн топкасы жайгашкан. Өтө сонун туугандар. Анан бул тарабында 2 бөлмөлүү временкасын көрдүңүздөр, 2 бөлмөлүү временкасы, анан бул тарабында жанагы ушул ылайдан салынган 4 бөлмөлүү үйү. Бул жагында дагы жашасаңыздар болот. Ичин дагы сиздерге бир катар көрсөтүп коелу, бул тарабын. Бул жери бүт бардыгы эшик терезелери жыгаштан экен, полдору дагы таза жыгаштан туугандар. Бул жагында бир бөлмөсү, мынакей. Көрдүңүздөр, чакан болгон бир бөлмө. Бул тарабында болсо бир чоң бөлмө экен туугандар. Терезелери, эшиктери бардыгы жыгаштан, полдору жыгаштан, потолоктору бийик. Бул жагы дагы бир бөлмө экен. Ушундай. 4 бөлмөлүү үй. Анан бул тарабында болсо жанагы ашкана бөлмөсү дагы бар. Ушундай. 2 бөлмөлүү временкасы. Анан үйүнүн асты болсо туугандар, кенен да. Ушул чоң үйгө чейин бул воротадан киргенден баштап бир 4 унааны кенен токтотсоңуздар болот. Эң жаккан жери туугандар мектеп бала бакчага жакын экен да. Айланасында 3-4 мектеп, 3-4 садикке жакын. Анан коммуникациялары бардыгы центральный. Газ, суу, свет, канализация. Анан туугандар көчөсү дагы кенен экен, көрдүңүздөрбү? Көчөлөрү дагы кенен. Бул жагынан ошол жанагы Акунбаева тарапка чыксаңыздар болот. Акунбаева тарапка чыксаңыздар. Анан бул жагынан жанагы 4-чү горбольницанын жанында круговойдо эле Чортайкова менен бир аз өйдө көтөрүлүп туруп, 200 метр өйдө көтөрүлөсүздөр дагы оң тарапка Жоогазын көчөсүнө бурулуп мынакей 73-чү дарекке келесиздер туугандар. Ушундай. Көрдүңүздөр, сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып, анан ушул үй жаккан болсо экрандагы номерлерге байланышып келип, баалашып алсаңыздар болот. Баасы $285,000, аз мас кеми бар. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып, анан кийин ушул видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар.